Мен көтөрө турган маселенин көйгөйү айланып келе бул көпчүлүктүн көйгөйү. Бишкекте дыйкан базары деген бар экен. Анан ал жердин администрация башчысы мындан 2 ай мурун мага кат жүзүндө кайрылган эле. Анчалык деле этибар калган эмесмин, катардагы кат-катары карап чыккыла деп тиешелүү органдарга жөнөтүп койгон элем да. Андан кийин экинчи ирет кайрылды. Экинчи ирет ак үйдүн алдында ошолор митингге, пикетке чыгышты. Анан алардын арыз арманын угуу үчүн ак үйдүн алдына митингге чыккандарга болдум эле. Жанымда Айнакулов Мухтар деген депутат бар эле. Андан мурун да чыккан экен, Эльвира Сурабалдиева жолугуптур. Арыз арманын угуп көрсөм, ошол дыйкан базарын жабуу боюнча аракеттер жүрүп жатканын, ошол жерден мен алар менен сүйлөшүп, бул өкмөттүн токтому менен ачылган базарды Бишкек шаарынын мэриясы менен Ленин райондук акимчилиги жаба албайт. Өкмөттүн токтомун өкмөт да жокко чыгара албайт. Бир гана сот чыгарыш керек. Мыйзамдын талабы ушундай деп, ушул жерден ак үйдүн алдынан сылык узатып койгон элем да. Анан эле артыман ар кандай сөздөр ээрчип кетти. Мен ушул боюнча апрель баатырлар, Айкөл Алатуу ушу базарда иштегендер азыркы күндөрдө 700-ге жакын адам эмгектенишет экен, жайдын 3000-ге жакын адам эмгектенишет экен. Булардын берде мамлекеттин кызыкчылыгы жок, жеке кызыкчылыктар. Ал жерде бир нефтобаза салынган экен, ал базардан кийин салыныптыр. Ошол нефтобазадан кокус өрт чыгып кетсе, ошол жердегилер баары шашлык болуп калат деп атат да. Негизи ушул экен. Ал жерде жашаган жакын адамдар шашлык болбойбу анда? А эмне үчүн 2008-жылы ачылган базардын жанына нефтобаза салып койгон? Деги эле шаардын ичине нефтобаза салышка ким уруксат берген? Мен ошол жерден экологиялык техникалык кызматтын башчысы Канат Муратбековго да телефон чалдым. Албек Бишкек шаар мэр Албек Сабырбекович менен да сүйлөштүм. Бул мыйзамдын талабы. Силер эмне үчүн адамдардын көпчүлүк элдин укугун басмырлап атасыздар? Бул болбойт. Өкмөттүн токтомун жокко чыгаргыла, андан кийин базарды көчүрөлү деп. А көрсө, ошол эле базардан 500 метр ылдый жакта бир жаңы базар ачылган экен. Ошол жака элдерди зордук, зомбулук менен көчүрүүгө аракет жасап атат. Бул деген жеке кызыкчылыктар да. Ашырбек Бойдунович, муну ушун жеке көз эмес кыз, алар премьер-министрге дагы, президентке дагы кайрылыптыр. Бир эле кайрылбаганы Бириккен Улуттар уюмуна калса керек да. Какпаган эшиги жок экен. Бардык жерге барып чыгыптыр. Мыйзам алар тарабында болуп атат да. Бирок болбой эле жергиликтүү бийликтер аларды көчөгө чыгарып атат. Ким уруксат берип атат? Аким кимдин кызыкчылыгын талашып атат берди? Ошону ала барбандыгын караңыз. YouTube'га кирсеңиз, дыйкан базары жөнүндө толтура материалдар бар экен. Ал жердин акими 10-15 милициянын коштоосунда барып, ошол жерге оралтып базар жабам деп кетип атат. Биздин премьер-министр мындай охрана менен жүрбөсө керек эле го. Ушуну көзгө анан экинчи Нурбек Карыевич. Ушуну дыйкан базары жөнүндө Нурбек Карыевич, дыйкан базары жөнүндө протоколдук тапшырма берсеңиз, бул менин талабым, мыйзамдын талабы. Профилдүү комитетке берип, ушуну жумуш топ түзүлүп, ошонун ак карасын аныктап чыксын. Рахмат.